Бек Мамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Маткаримова Элнура Жаныбековна. БКМ Контра 320 тайпасы куратордук саат. Куратордук сааттын темасы Кусейин Карасаевдин өмүрү, чыгармачылык жолу. Куратордук сааттын максаты Кусейин Карасаевдин өмүрү чыгармачылыгы менен таанышышат. Кусейин Карасаевдин өмүр жолун, кылган эмгектерин билүү менен ой жүгүртүүбүз, сөз байлыгыбызды өнүгөт, улуулардын жолун жолдоп, улууларды урматтап, кичүүлөрдү ызаттоого, ак эмгек менен иштөөгө тарбияланышат. Кусейин Карасаев кыргыз элинин туңгуч тилчиси. 1901 жылы Ысык Көл облусунун Түп районуна караштуу Токтоян айылында туулган. 7 жашка чейин чоң атасы Калыбек ажынын колунда өскөн дешет. 1914-16 жылдары Караколдогу орус тизим мектебинде окуйт. Тири карак, зирек бала Пушкиндин ырларын жаттайт. Орус илим булагынан суу ичет. 1916 жылдагы Алама түркүндө эл менен бирге Кытайга текеске качат. Кыргыздар кыямат күнгө туш болот. Ал мүшкүл күндөр Кусейиндин жүрөгүндө кеткис дарт болуп, улут трагедиясы болот. Жаш Кусейин жан сактоонун айынан кой багып, текести бийлеген Кытай чек арасындагы тилмечи сакчынын баласын окутуп жан баккан экен. Мына билимдин пайдасы 1921 жылы өз элине, жерине кайтып келип, 1923-1924 жылдары Токтоян айылына Селиревком болуп иштейт. Эл оозун алынып, коомго аралашат. Ал эми 1925 жылы Ташкентке барып, Кыргыз-Казак таалим-тарбия институтуна кирип окуйт. Кусейин Ташкентте иштеген. Абдрахманов, Арабаевдер менен өтө жакынынак болгон эле. Кыргыздын туңгуч гезити Эркин тоону чыгаруучулардын тобуна кирген. 1924-25 жылдары Орто Азия мамлекеттик университетине жумушчулар факультетине сабак берген. 1926 жылы Ишенал Арабаев экөө жаңылык китебин жазышат. Ал китептен кыргыздын 60% сабатсыздыгын жоюуга жардамчы болот. Константин Юдахин экөө кыргызча-орусча сөздүктү түзүшөт. Бул эки окумуштуу кыргыз лексикасынын казанында бирге кайнашкан. 1931 жылы Ленинграддагы Янукидзе атындагы Чыгыш институтун ийгиликтүү аяктап, Фрунзеге келип, Адабият институтуна ага кызматкер болуп ишке орношот. Фольклорду жыйноого катуу киришип, Тоголок молдону Нарындан чакыртып келип, анын чыгармаларын алтын фондуга алат. Саякбай Каралаевдин айтуусунда Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Манас сөзүн Манас таанууга биринчилерден киргизген. 1944 жылы кандидаттык диссертациясын жактап, чыгармачылыкка катуу киришип, бир нече китеп жазат. 1946 жылы КПСС мүчөсү Кусейин Карасаев 1998 жылы каза болуп, сөөгү өз жерине коюлган. Айша апанын жубайы айтуусунда Карасаев көп иштеп, көп жазганына байланыштуу 5 машинканы иштен чыгарган дейт. Эмгектери жаңылык чоңдор үчүн окуу куралы. Орусча-кыргызча сөздүк Фрунзе Казан 1938 жылы, Орусча-кыргызча сөздүк 1944 жыл, кыргыз тилиндеги жөндөмөлөрдүн семантикасы Фрунзе шаары 1944 жыл, кыргыз ырларынын түзүлүш системасы жөнүндө 1946 жылы. Орфографиялык сөздүк Фрунзе шаары 1956, кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү Фрунзе шаары 1966, төгөйлүү сөздөр Фрунзе шаары 1971, Камуснама 1990 жыл, Манас эпосундагы көөнө сөздөр түшүндүрмөсү. Баштан өткөн мажаралар, накыл сөздөр, 2 том, Манас эпосундагы накыл сөздөр тууралуу, өздөштүрүлгөн сөздөр, Кусейин наама, өмүр баян китеби, Күлкү наама. Азыр Кусейин Карасаевдин эстелиги мемориалдык комплекси Ысык Көл жээгине орнотулган. Бул кишинин залкар эмгектери түбөлүккө кыргыз элинде сакталып, мурас болуп кала берет. Илимпоз
окумуштуу Кызыл Туу Манас орденин эл аралык даанышман сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер мамлекеттик сыйлыктын ээси. Кусейин Карасаевдин басып өткөн жолу ары өнөрлүү, ары даңазалуу жол экенин билдик. Бул бакыбат сөзмөр, чечен, тилди ийне жибине чейин иликтеген, илимдин артынан сая түшкөн, өжөр илимпоз адам болгон. Анын өмүр жолу өтө татаал мезгилге туш келсе да, жокчулукту, аччылыкты, кордукту башынан өткөрсө да, баа жеткис эмгектерин кийинки муунга таштап кетти. Эми ал эмгектерди барктап, кийинки муунга калтыруу биздин милдетибиз. Үйгө тапшырма Кусейин Карасаев алып агартуучу деген темада эссе жазасыңар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.